Шустрый мырзалар келген деп айталы, анан кейін сүт чай аяқтап ичип атсаңыздар, менин кесиптешим айткандай кемпир чай деп койчу эле, ошол чайыңыздар таттуу болсун дейли дагы. Анан биз болсо өзүбүздүн сатысты улантып, анан бизге келип калган конокторубуз бар. Аны көрсөтүп салбадыбы. Өздөрү олуттуу көрүнөт, ырлары дагы олуттуу. Анан сыртынан караганда абдан мындай чоң кишилерге, чоң адамдарга да ойлойсуң, бирок жапжаш эле мырзалар, анан жантан бери кол менен монтип тийишип атканы аксай. Анан тааныштыра кетейин, эл аралык фестиваль кароо сынагынын ооба, чек ара ыры фестивалынын жеңүүчүсү Муза Мантова келген. Салют. Кутман менен. Анан Эртең менен башка иш жокпу. бул эми биздин жумушубуз да. Башка менен алек болсо деп ойлоп аткам. Биздин күнүбүз Келат ойлодум, ушул телевидениеде башка иш кылса болбойбу, эртең кечинде эле чакырса болбойбу. кечинде келе албайсыздар. Эң соңу бардыгы. Дарс өткөндүн бардыгы тамаша. Мына Кудай буйрса, жакынкы аралыкта эле ушул чет жерге барып, биздин Орусия жергесине барып, эң сонун фестивалга барып, баягы Кыргызстанда дагы бир жолу даңаз алып, желегин бийик желбиретип келдиңиздер да. Ал фестиваль жыл сайын өтөбү же кандай? Аны шарттары 95-жылдан бери деп. 95-жылдан бери 2 жылда бир болуп турган фестиваль экен. Ошондо биз 11-чи фестивалга барып калдык. Кандайча барып катышып Эмне калдыңыздар? барып калдыңар? Ким сунуштады? Биз чек ара ансамблинде иштегендер барат да, негизи чек ара ансамбльдердин солисттери барат, ансамбльдер барат. Ошол аркылуу бизди жиберди. Ар бир конкурс сайын, фестиваль сайын ошол жакка чакыруу келип турат да. Анан кийин ошо акыркы 2 жылдан бери ушул жакка биз кошулдук. Мурункусунда акча жалгыз барып келем, мындай көз барып келдик. Эң сонунан бул жерге барганда жалаң ушул баягы аскердик ырлар ырдалса керек ал жерде. Аскердик Канча убакыт даярдандыңыздар ушул жака бара жатканда? Убакыт көп эле жок. Мындай таптап койгон ырлар дагы бар. Көбүнчө. Анан ошолор дагы кичине 2ден чыгарма деп барганбыз. Анан кийин бирок бир чыгармадан ырдап калдык, себеби аябай конкурсанттар аябай көп болгондуктан бир чыгармадан аткарып. Ал жерге Орто Азиядагы бардык мамлекеттердин бардыгы барды. Эми бул Казакстан, Польша, СНГ мамлекеттер деп айтты, анан бирок Россиянын 33 регионунан, 33 региондон эле көп эле, бүт Чечня, Абхазия дегендердин бардыгы. Анан Белоруссия, Монголия, анан Кыргызстан. Жакшы экен. Анан биз мындай кылбайлы, биздеш. Ошол жакта баары ырдаган ырын укпайлы. таң атпайбы, э? Ооба. Кеттик энди. Кайсы ыр менен бар биринчи орунду алып келди? Биринчи алган ыр Александра Пахмутованын «Поклонимся великим тем годам» деген. Орусча чыгарма, орусча боло береби? Албетте болот. Албетте эми. Ортосунда рэп айтсак болот. Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Бар экен.
Мен өзүмчө эле парадта кетип бараткандай болуп кеттим. 9-чулда, Ооба. Мондайдан колду момдай кармап туруп. Мынакей биз дагы бизге келип калган конокторубуз менен да тааныштырып алдык. Андыктан экранга чыккан WhatsApp номерларына өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздер же болбосо так эле ушул мырзаларга Музаман тобуна кандайдыр бир суроолор бар болсо бизди карата узата берсеңиздер болот. Ошо бисмилла дегенде өзүңүздөрдүн жеке Музаман тобунда дагы кандай жаңылыктар болгон болсо, эмне жаңылыктар менен келдиңиздер? Дагы кандай ырлардын, кандай чыгармалардын үстүнөн иштеп жатасыздар? Баягы үстүнөн кичине бизге жаңылык кылып айта кетсеңиздер. Негизи иш үстүндө эле болуп атабыз, бирок эмнегедир бүтпөй атат алар дагычы. Иштеп эле атабыз. Клип тартканбыз, ал дагы кичине кармалып атат. Жастырганбыз жаңы. Ал дагы кармалып атат. Ал да кичине бир жерлери бизге өзүбүзгө жакпай калып, анан тототуп койдук да, кайра иштеш керек. Кудай буюрса жакындарда чыгып калат, бирок сөзсүз түрдө. Жакын арада биз көрөбүз, Кудай буюрса. Бастар. Бул жерден да биздин көрүүчүлөрдөн, сиздердин көрөрмандардан эң сонун баягы уникалдуу суроо келиптир. Дадagaң дегенди кандай түшүнсөк болот дейт. Дадagaң болуп кетейин дегенде мындай жалпак тил менен айтканда садagaң болуп кетейин, садagaң кетейин деп мисалы мурда биздин чоң апаларыбыз мурда деле эмес, мен чоң апам азыр деле эркеледит. Садagaң болуп кетейин деп. Дадagaң кетейин. Биздин кичинекей кезде ушу дадagaң болуп кетейин деп эркелетчи да. Эркелет. Демек бул эркелетүүнүн бир түрү. түрү. Садagaң каралдым, кара жаным дегенде эле, сары ишкам дегенде эле. Чырагым деген сөздүн бир Муну сөзү деген экен. мындай өтө Чырагың политика кылгандан кийин. Буурда саясат жок деп коебуз. Ооба, көптөр ошентип саясат кыла башкан экен. Бул эмне деген сөз, эмне деген сөз деген сөз эле. Ушуна кантип болсун, Анан мисалы үчөөңүздөр тең эле тамаша көйсүңөр, бири-бириңерди ар дайым эле тамашалап жүргөнүңүздөрдү билебиз. Анан кимиңиздердин, үчөөңүздөрдүн кимиңиздердин ачууңуздар чукул, анан таарынчаксыздар. Ким экөөлөп чогулуп барып кимиңиздерден кечирим сурайсыздар. Чыгып койчу ишке жастырып келели деппи. Кечирип коючу деген сыяктуу. Кыздарга бере турган суроону берсе болот. Жок, балдарда деле бар таарынчактар. Мисалы ар бир Ачуусу топто чукулдар бар, ооба. ар бир топто баягы ар бир ушундай чогуу жүргөн балдардын арасында бир капризный бирөө болот го. Мындай Кимиңиздер да. капризный. Ошонча жылдан бери кечирим сурап турму? Бирөөсүнөн дагы Ачым келип кетти деп. ачым келип кетти. Мындай да. Машина айдап баратканда деле чукул буруш керек болсо буруп коесуң да. Айла жок да, буруш керек болуп атат. Анан Жол эрежесин бузуп коебуз. бузуп коюш керек шашып атканда. Жашоо турмушта деле шашып аткан же түшүнүксүздүк болуп атканда ар бир эле адамда чукул повороттор болуп кетет болуш керек. Анакей ошондо сизден көбүрөөк кетет окшойт да, кайрылыштар. Ал таарынып атам деген болуп. Чукул кайрып коюш мүмкүн. Эң сонун жооп болду. Анан бул жерден да биздин көрөрмандардын суроону да Тарилбекке үйлөндүңүзбү дейт. Не болду? Не болду сага? Жок, үйлөнбөйкүн. Уялып Эң сонун. Эми убакта Буюрса суббота тышканда. күнү дем алыш менен 6-күнү үйлөнөт. Кудай 3 буйрса. күндү айттың го сен. Анакей. Дагы Ошондо, ооба, 5 күндөн кийин бойдокчулук менен коштошот экенсиз. Анан кандай сезимдер болуп атат? толкундануулар. Сезимдер деле эч кандай деле болгон жок. Ушул 6-күн деп койгом анан. Билеби үйдөгүлөр Үйдөгүлөр деле айткам 6-күн деп бирок Жазындабы, жайындабы. Кайсы айдын 6-күндө билбейм. Эми Сиз биз сизди тамашалайсыз, биз тамашаласаңыз го бул жерде. Орун алмашпайлы. эң сонун. Жакшы экен. Анан мисалы сиздер ырдап атканда сахна учурунда же болбосо мындай элдин алдында ырдап жатканда ар кандай кызыктуу учурлар болуп кетет. Кээде микрофон өчүп калат, кээ бир учурда бириңерден үйүңөрдө алмаштырып ырдап алган учурлар болобу? Учурда ооба. Тамалда дегендей. Же фонограмма ырдабайбыз. Ушундай кызыктуу учурлар болду эле. Алган. Келиңиздер анда бөлүшпөйлү, чогуу күлбөйлү, Не болот? Мисалы кээ бир жерлерден баягы мен байкап калам, баягы үчөөңүздөр чогуу карабай, бирөөңүздөр деле барып каласыздар да. Анан баягы ар биринде дуэт аткарасыңар, мисалчы, анан өзүңүздөр дагы мындай ырдай тургандай кылып, жалгыз-жалгыздан да жаздырып койдуңар беле. Же үчөөңүздөрдүн ырыңыздар бирөөңүздөр эле ырдап Бирге коесуңар. болуп мен ырдай бересизби десеңер. Анчалык барбайбыз эми. Бирок баягы эми фонограмма мындай элге туура түшүндүрүп коюш керек да. Запись болгон учурда
фонограмма запись болгондо, студийный записьтерде фонограмма ырдалат да. Албетте ал ушундай эрежеси ушундай да, баягы запись. Ал жерден акустикасы бөлөк телевидение дегенде. тарткан жердин баарында эле фонограмма ырдалат. Россия болобу, кайсы мамлекет болот, бүт эле мамлекетте негизи ошол съемка болгон учурда көгүлтүр болобу же ушундай жерлерде фонограмма ырдалат. Ырдалыш керек да, негизи анан болот эми кээ учурда ошондой учурда баягы муляж кылып баягы Айнага микрофондорду кармап. жок, жанагы шнуровой микрофондор бар го, ошону артынан алып калсаң 300 жетип калат. Ошон кол менен мындай атырып Жабы ырдамай, Негизи ошо ырдаган күнүбүз болгондо телевидениедечи микрофон жок. Эки микрофон, үчүнчү дайыма жок болот. Кармасаң эми түшүнбөй жүрдөй эле да ошондочу. Бирок карап отургандар түшүнүшү мүмкүн, жакшылап карасаң. Эми жакшылап музыка мектеп жүргөндө түшүнүш мүмкүн, бирок карапайым эле көпчүлүгү мисалы маанилүү эткен да. микрофон колдо турат ырдап атат дегендей. Эң сонун анан биздин телекөрүүчүлөрдөн сиздерге жакшы бир суроо бар экен. Салам алейкум Пирамида каналы. Музаман тобу кандайсыздар дейт. Жакшы. Сиздерге суроом дейт. Тогуз Тороо районунун Казарман жерине качан концерт коюп келесиздер дейт. Ошол жөнүндө Көп Кудай буйруса, суроолор болуп атат. ошол биздин гастроль боюнча, концерт боюнча көп кайрылуулар болуп атат. Суббота күнү барабыз деп койду да. Ошол баягы мамлекеттик жумушта иштегенден кийин бизге бир мындай бир убакыт аябай тартыш болуп атат. Анан эми казарманан кар кетсе эле барабыз эми. Кудай буйруса. Жол ачылса барабыз. Эң сонун жана өзүңүз айтып калдыңыздар, баягы көпчүлүк биз дагы мамлекеттик иштейсиздер, билебиз. Көпчүлүк студенттерди жаңы чыгып келаткан ырчыларды баягы сабак бересиздер да. Анан кандай экөөнү бирдей алып кетип, баягы бири-бирине жок дегенде кичине болсо дагы тоскоолдук жаратса керек мисалы. Сабакка барбай койду да туура эмес сабак. мындай да сиз деле алып барышып иштеп атасыз, анан театрда да иштейсиз. Окуйбуз. Ошону кантип окуйсуз, мындай бирине тоскоол болбойбу? Болот кээде аябай болот. Бизки да кээде болуп кетет. Эң сонун жооп болду. ооба. Анан дагы бул жерде дагы телекөрүүчүлөрдөн андан көптөгөн суроолор бар экен. Үчөөңүздөрдүн кимиңиздер улуусуздар дейт. Эң улуусу мен 2 айдан алып Жамбаш Куймулчак дегендер эмне тартып. 90-жылкыбыз. Мен Жамбаш деп постоянно. Мен бир арка жиликке менен. Карга жок. Ортобуз 2 айдан да аралыгыбыз да. Февраль, апрель, Июнь. Оо, мындай пландалгандай эле экен, Сиздер мисалы кандайча? Биздин ата энебиз тааныш болгон эмес экен мында. Жок, билип атам. Бул жакта аластан болсо, бул жактын арында болсоңуз да. Эштен тышкары айтып берем. эң сонун үчөөңүздөр университеттен гана таанышкансыздар. Ага чейин тааныш эмес болчусуздар. Мен сезгем. Же ага чейин чогуу окуп, же кандай бир райондо бир мектепте дегендей. Үчөөбүз туш тараптан келгенбиз. Деген жактан келебиз. 2008-жылы ошол Юнусалия Бешналиев атындагы искусство институтунан ошол жерде биринчи курска тапшырып, ошол жерден таанышып канбыз. Ошондон баштап жакшы мамилебиз, жакшы бир курста окуган. Группалашсыздар. Анан Аксайбек хорго дирижерлук кафедрасына окуган, биз эстрада кафедрасына бирок бир факультетте болчубуз да. Азыр ошол жерде үчөөңүздөр тең сабак бересиздерби же сиз Мен ошол жерде сабак берем, эстрадада. Аксайбек Мен хордон сабак берем. Тарел Ишенал Арабаев атындагы университетте сабак берет. жакшы. Өзү бойдок, бирок ошон Чордонда да. Ошо ишемби күнкүнү күтүп жүрөт, Жакшы экен. Анан эң алгачкы ырдап чыккан ырыңыздарды аткарып бересиздерби? Кайсы ыр болгон жана кимдин атына жазылып, кимдин идеясы болгон дегендей. Үчөөңүздөр чогуу мына заман болуп ушул күндөн баштап кадам таштадык, кеттик, топ болобуз деп үчөөңүздөр алгачкы бардыгы эле белгилүү, бардыгы эле билишет, ата журт чыгармасы менен Шамшү Өтөбаев агабыздын ыры менен баштаганбыз. Ушундай каарда борон чапканда. Ушундай борон чапкында 4-5 жылдан тартып ийдик.
Жок, ал ушундай болуп кетти да. Ыр чыккандан кийин анан клиптин деген ортодон 5 жыл өткөндөн кийин клип тарттык да. Ошого чейин эле өзүнүн салмагын жоготкон жок. Клипсиз Ырылар деген мисалы чыгып эле жок болуп кетип атпайбы? Андайлар көп анан. Бул ыр менен биз концертти аччыбыз, анан жапчыбыз да. Бардык концерттердичи. Анда ошол ата журттугал, Ата журтту таанатпай. Так, сайрашта. Эште. Жолу кийин, жолуң кыйын үшүрсүн. Кышта катуу борон улуп кар уруп. Сугуңду өз мойнума алайын. Из карайын токтой турчу ата журт. Жол карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла. Көпкө турбас могу турган сур булут. Бүт тартың өз мойнума алайын. Сен орба мен оруйун ата журт. Sen orba men oruyun ata jurt. Sen orba men oruyun ata jurt. Баракелди. Мына эң сонун оригиналдуу үндөрү менен, өзгөчө үндөрү менен бизге аткарып беришти. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир серия толуктойт эле. Кудай буйрса ушул эфирдин жүрүшүндө ушул Музаман тобун так ушул ата журт ырын толук түрдө сиздерге тартууларга аракет кылабыз. Анан бул жерден дагы сиздердин көрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Музаман тобу дейт. Казарманга кетип баратып, Кочкорго да кайрыла кеткиле. Сиздерди абдан урматтоо менен Аида дейт. Рахмат. Буюрса, анча-мынча байкели, анча-мынча ырчыларыбыз десе, азыр Кыргызстанда эмне көп ырчы көп дегендей. Бир чыгарып алып эле баягы чоң концерт коюшат. Чыгармачылык кечеч. Сиздер качан ушул 2019го пландап жатасыздарбы? 2019го пландап калдык. Чоң бир концерт. Элди кыйнабай сагындырып баралды. Бир аз сагынгылачы деп. Буга чейин бергенсиздер өзүңүздөрдүн жеке концертиңиздерди. Жеке шоу кесүү концерти өткөн Кыргыз драма театрында. Эми азыр кичине чоңоюп филармонияга берели деген ой бар. Бирок азыр эми барып брондоп койдук. Ошол күндү алып койдук. Буюрса чечилип калды. Бир жаздын күнүндө жагымдуу бир сонун бир концерт беребиз. Көрмөдөрүңөр Барып абдан көп экен. көрдүңүздөр беле негизи кыдырып, Эч кастингдеп. барып Бир көргөн ай эмеспиз да ошон үчүн. Бардык Негизи мисалы. биздин дагы баягы быйыл жайында ошо баралы деген жакшы ниеттер болду. Бирок эмнегедир биз ушул барып көрбөгөнгө анан ошол региондорду билбейбиз да кантип уюштурат, кимдер менен уюштуруш керек. Анан жолдору бар, кимге кайрылыш керек. Ошол жагын билбегендиктен биз кичине токтоп калдык да. Эми азыр сураштырып, билиштирип анан кийин Кудай буюрса Кыргызстандын болгон ат бара турган, унап бара турган жерлердин бардыгына чейин буюрса кыдырып концерт бересиз. Азыр жалпысынан канча ырыңыздар бар? Репертуарыңарда. репертуарыбызда деген 20 ырдан арыак бир жагы бар. Ошонун канчасына клип тартылган? Мисалы Мисалы клип бар бизде. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Алтынчысы азырынча чыкпай жатат атасыздар, Бүтүп калды деп ойлодук. Ал эмне жөндө мисалы кичине патриоттук Кыргызстан жаңы чыгарма. Жакшы. Анан азыр дагы биздин көрөрмандарыбыз дагы ата журт аттуу клипке дагы көп болуп кетти. Анан так эле ошол клип тууралуу сүйлөшө турган болсок, сиздерде ошол клипмейкер Улук мырза айтты, Абдыжамилов айтып кеткендей эле. Абдан кыйналып тартканбыз. Клипти деп унаанын үстүнө чыгып алып, жанагы кетип атпайбы, аркаңыздардан бактар кетип атпайбы. Так ошону унаанын үстүнө чыгып тартып, анан токмокко чейин кетип калганбыз деп айтып аткан. Бул учурда аябай эле үшүгөн, катып калышкан, тоңуп калган деген да сөздөр болгон. Биз ошол күнү аябай даярданып алып чыкканбыз. Суукка мына чыдайбыз деп эле чыкканбыз. Анан эртең менен таң атпай биз деген ушул план боюнча
ABS-тен баштап биз долонго чейин кирип кетиш керек болчу. Ошол пландар ишке ашты. Биз ABS-ке чыгып туруп эле жанагындай кадрлар керек болчу. Анан биз стептин үстүнө чыгып алып, үстүнө үчөөбүз чыгып алып туруп, анан жанында улук өзүнчө бир машина менен тартып кеткен. Анан мына кадр болбой атат, арты болбой атат дегичекти эле биз. ABS биз канттан өтүп калганыбыз болчу уже. Анан жолдо туруп үстүнө степте кетип бара жатсак, эртең менен чилдеде анан өтүп бараткан машиналар таң калып карап, кээ бирлер башын чыгарып сөгүп кеткендер болду да. Өлө албайчы. Анда ойлогонго стептин үстүндө кетип бара жатсаңыздар, анан таң камал болсо, эмне тойдон чыгыштык, кайсы майрамдан чыкты дегендер болду. Анын да кызыктуу жери ошо. Вертолет менен тарткан жерибиз бар да. Анан жардам берип жүргөн да уста досторубуз, биздин курсташтарыбыз. Ишен Жүзбаев деген жакын досубуз бар. Анан вертолеттин шамал аябай катуу жүрөт экен да. Учурат экен. Аркабызда келаткан эле бир балабыз жок, бир момент карасак. Көрсө, вертолет жакындаган сайын ылдый отуруш керек экен да. Мынтип келет. Учуп кеткен. Биз вертолетти башкача чагылдырып ушундай бир түшөбүз деп атканбыз да. Анан керилип басабыз деп жиберди. Кинодогудай. Түшүп түн эле басабыз деп кара түшөрмөн. Башты жерге салып, борон чапкын көтөрүп эткенде бүтчү. Анан эчтеке баса албайт экенсиң, көзүң жумулуп калат экен иш кылып. Дары катыш керек экен да вертолеттончу. Ошондой бир Элестеткендин баардыгы, элденган баардыгы таш капкан турбайбы. Анан кийин биз мындай кылбайлы, бир ойнобойлу, мырзалар. Билебиз, сиздер абдан жакшы ырды айткениңиздерди билебиз, үнүңүздөрдө аябай мындай жагымдуу чыгат дейли. Анан мындай кылалым. Биз эми албетте ырларга жакын бир сөздөрдү айтабыз. Же ата журт десек, жана ата журт дегендер үчөөңүздөрдө мындайча айтканда пауза болбош керек. Тыныгуу болбош керек. Бириңиздер Эмнени баштап жатасың? Ойнойбуз. Аракет кылалы. Ойнойбуз. Валютаны ойнойбун мен. Мырзам бир эле ойнор валюта, Бул сөз айтсаңыз биз ыр башты ырдап кетет. Мисалы сары десе, сары тууралуу бирөөңүздөр эле ырдайсыздар. Анан кийин ырдап атканда дагы бир телефон десек, телефон тууралуу экинчиңиздер ырдап кетишиңиздер керек. Ортодо тыныгуу болбош керек. Оюңуздардан чыгат деле ырдай бериңиздер. Болот. Импровизация болот орчалык. Ооба, мындай деле ырдайса болот, Анда бир сөздү мен мырзалардын жолу деп коеюн, эми келин сизге. Баштап берейин, мисалы мен муз деп коеюнчу. Кандай болот экен? Өлтүрдү го. Аябай. Жок, муз десе кыйналып кетиштен. Неге муз деген муз. Жок, келгиле анда гүл деп баштайлы, гүлдөрдөн кеттик. Муз дегенден баштайлыбы? Ырдаңыздар анда бир. Музыка шаңданат. Биз Гүл? басак көчөдө жайганат. Роза гүлү тартып мени өзүмө. Сары. Сарылдым гана салкын ай тозунан, сагызган гана Телефон. Алло. Телефону шыңгыраса бир даалга. Жайлоо. Жайлоодо өткөн өтөт Такси. сыбыр. Айда такси айда тоңор жактарга. Кыргыз боз үйү. Санчы. Я. Санчы. Санчы жеңөө санчы. Сачы жеңөө сачы. Мынакей таланттуулар ар жагынан да талантты дейт эмеспи? Анан сиздер ар дайым эле мындай ырдайсыздар. Рэп айтканыңыздарды угуп элекпиз. Ошол эле репертуарыңарда ырларды мындай колдорду башкачараак кылып. Үчөөңүздөр рэп айтып бербейсиздер бизге. Өзүңүздөр деле мисалы махаббаттын деген ырды аласыздарбы же? Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак отурабыз. Себеп деген азыр өзгөчө эксклюзив Музаман тобу эми рэп айтат. Дадаган баштабайсың. Келгиле. Массалам. Болбойсуң.
Кайра, бул репетиция болду, биринчиси. Мына тарелка башталды. Сен баштачы эле башын, баштабайсың. Келиңиздер. Бүгүн жашооңуздарда жаңылык болду. Окшошпой жатат. келбейт. Просто эме болуп. Жок, мына окуп койбойлу. Берчи мен окуп берейин. Баштап коёш. 1, 2. Караңгы түндө калганыңда. Караңгы түндө калганыңда, караңгылап адашканыңда, Караңгылап кыйкырга чейин эле, караң болуп турсам сонунда, кыйкырга кыйкырганга чейин. Эң сонун кыргызда жакшы сөз бар го, карга сойсо да касапчы сойсун дегенде. Болду деле кетейин. Мыначы. Болду. Өйдө сабыр кыргыз көз тиет да. Алтын чүйүнгө жетпей калбаңыз. Жок, жетсин. Образдан чыгып элеш. Биздин биякта Музаман тобунун солисти Тариел Муза образга кирип мындай транста кармап эле. Токтотуп калды менин. Жакшы. Сонун бул жерде биздин телекөрүүчүлөрдүн дагы абдан бардыгы бирдей эле суроолор бар экен. Кутман таң пирамида каналы ишиңиздерге ийгилик. Музаман тобу дейт. Кайсыл жердин кулундары болосуздар деп баягы. Таластан болом, чүйдөн болот, ат башынан нарынан. Ошон үчүн отум Аксай деп коюшсуздар. Аксай же Өскөтөрөлдөн. Ошондо үчөөңүздөр 3 областтан 3 жерден болуп атпайсыздарбы? Анан кимиңиздердин көбүнчө мындай салт болуу же кандай жана ырым-жырымда кимиңиздердики мындай басып кетет. Андай эмес, мындай мышык өткөндө баспаш керек деген. Жандай нерсе. Эмнегедир ошондой жок экенбиз биз. Биз эстей албай атабыз, эч ким эстеле андай. Кимиңиздер анда мактанчаксыздар үчөөңүздөрдөн. Алмкул. Мен жылдардын жанында нарындык болуп калам. Айтпай, нарындыктар мактанганда таластыктар неудобно болуп кетет деген сыяктуу эл арасында жакшы сөз бар го. Жаман көз менен карабасыз, сиз да табасыз. Мен сизди сүйүп эле карап атканмын. Макул, эми кандайсыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм Музаман тобу дейт. Рахмат. Бар болуңуздар дейт, бай болуңуздар дейт. Эң сонун баягы убакыт деген учкан куш дейт. Сиздерге бөлүнгөн дагы убакыт. Жок, бир чыгарма ырдатып алалычы. Түшүнбөдүмдү ырдап бересиздерби? Эми толук эле ырдап берсеңиздер абдан жакшы болмок. Ошол ырды Аксай мырза эле баштайт, аягын сиздер таштап эле бүтүрүп коюп атасыздар. ошол ыр Аселби же Асенби? Сен. Сен. Жалпы селкилерге. Мен кайырчы, мен сүйүүнүн кайырчысы. Шылдыңдаба, мен сүйүүнүн кайырчысы. Алдына жалбарып мен барсам да карабай кеттиңби сен назданып, ким мени түшүнүп жигитим деп жүр алат, ким мени сүйүп сүйгөнүм деп сүйө алат. Алдыңа барсам дагы адашып ак жолумдан, сен түшүнбөдүң. Сен барынбайсың тагдырдын жазганына. Жакшы көп болуп кетет. Сонун бул жерде Кутман таң дегенде эме мындай. Мында зарядка жазайт деген жасак болмокту. 1, 2, 3 деле туруп жүрбөйсүзбү? Жок, биз сиздерге мындай жан дүйнө менен аткарганга деп уруксат берип аттык да, анан сиз өзүңүздөр ырдаган жоксуздар. Мен түшүнбөй койдум. дадаган кетип калайын. Биздин мырза көп түшүнбөдүң деп көп жүрөт.
сен де амин деп кал, э? Биз эмне дейбиз? Бизге кабыл келген. тилектер бар экен. Музаман тобу супер дейт. Рэп ырдасаңар деле болмок экен. Жакында чыгат, кичине рэпке жакыныраак. Ырдын жана айтканыбыз Тамаша кичине. Ошондой рэп көп кетейин. Жаңы ырыбызда бир жаңы бир эксклюзив. Дарыгы бул жерде Ырдап бербейли. Биз каршы эмеспиз, ырдап беребиз. Биздин көрөрмандарыбызга деле жагат болуш керек, э? азаматсыздар Музаман тобу мага дадаган болуп кетейин деген чыгарма абдан жагат, ишиңиздерге ийгиликте. Рахмат. Бизге да жагат. Бул жерден абдан кабыл тилектер аябай көп экен, ишенбесеңиздер көрсөтөйүн. Мына көптөгөн СМСтер келип жатат. Анан кечирим сурайбыз, кимден баягы суроосун, кабыл тилегин орундата албай калсак. Кеттик биздин жигиттерден, байкелерден бир чыгармачында ойлоп болдук же тамаша. Жок, угабыз. Рэпке жакыныраак чыгарма окусакпы деп атам. Келгиле анда ошондо ырдап берели. Эме Жаңы чыгарма буюрса беске карата баштабайлы азыр, бес чоңдор баштасын. Сөзүнө дагы көңүл буруп коелу. Майрамбек Осмоновдун обонунан жазылган сөзү Турар Кожомбердиевдин Таң калам деген. таң калам. Таң калалы баарыбыз. Эмне жер жүзүндө семиздер аз арыктан, эмне жер жүзүндө караңгы көп жарыктан. Жүрөгүмдү эмнеге бер албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көлөккө. Жүрөгүмдү эмнеге бер албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көлөккө. Жүрөгүңдү эмнеге деп баштабайсың. Ушундай бир үзүндүсүн ырдап берип коелу, эми табышпак болуп турсун калган. Баардыгын ырдап салсаңар iyi экен вот дегенде. Кудай Жок, буйрса. Талил мырза айтып кеткенде эле чын эле көлөмдөн биринчи баштайлы деп айтып кетти. Мыкты. Бул ыр аябай чындыгында таң калыштуу ыр да. Сөздөрү дагы ошондой. Эмнеге мындай болбойт, эмнеге момундай деген сыяктуу бир бурчка такаган сөздөрү бар. Эң сонун Котман Таң пирамида каналы Музаман тобу сиздерге салам дейт. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Үнүңүздөргө береке деп жакшынакай быйтыкчалар менен кетирген. Аягы 71 менен аяктан абонент сизге дагы береке. Бакыттар толор. Анан баягы сиздерге бөлүнгөн убакыт эми чындык убактысына келип жетти. Сиздерге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылуу, калуу тилектериңиздер келе жаткан майрам менен куттуктап өтпөткен майрам менен дагы куттуктап өтсөңүз. Бүгүнкү өздүк майрамдар менен да куттуктап кетсин, эми ошончол деп. Келиңиз. Урматтуу баары бир Котман таңыздар менен, урматтуу кыргыз эли, урматтуу пирамида каналынын көрөрмандары, сүйөрмандары, баарыңыздарга терең ыраазычылык, таң атпай туруп бизге жакшы каалоо тилек айткандарыңыздар үчүн элибизде тынчтык болсун. Кудай буйрукса кыш анык келди окшойт. Үйүңүздөрдө от өчпөсүн, дайыма жаткан жериңиздер, үй жашаган үйүңүздөр жылуу болсун. Кыргызстанда тынчтык болсун. Эң негизги ошол. Майрам бизде күнүгө эле майрам. Күн сайын майрам менен куттуктасак болот да. Анткени Кыргызстанда майрам көп. Ооба. Анын үстүндө азыр Эмне майрам экен? тойдун да Жаңы жыл келатат. Жаңы жыл 10 деле башталат болуш керек, э? Кудай буйрса. Жакшылыктар көп болсун ар дайым Кыргыз элине. кетиңиз. Анда Тарелбек Кантырак сүйлөйсүз, э? Кутман таң жалпыңыздарга бизде ушундай кээде бул эмиттешти. бизде болуп кетет. Тур депти. Бүгүн кимдин туулган күнү болгон болсо, туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан үйлөнүп алгандар болсо, күндө майрам, күндө той деп атпайбызбы? Үйлөнгөндөр куш боңор бек болсун. Үйлөнө электердин жолу ачылып бактыларын тапсын, э? Беш болсо бек болсун. Үйлөнө электер сүйүңөр силерге сүйрөлүп жетсин. Тургула, тамак бышырып, эртең менен жумушка жакшы тургула, анан өмүрүңөр кышка жакшы жетсин. Шабыр күнү. Ар дайым асманыңыз ачык болсун. Элимде ар дайым өнүгүү болсун, өсүү болсун. Экөөнү тең кошсом баардыгын айтып салышты. Жалпыңарга салам. Бизден быйтыкча. Жакшы
жакшы, мынакей сиздерге да буйтукча узады десек болот. Анан ардактуу көрөрмандар, бизде конокто Муза Манта болду. Эл аралык фестиваль кароо сынагын чек ара ыры фестивалынын жеңүүчүлөрү десек болот экен. Анда биз эмне дейбиз, сиздерге ыраазычылык билгизебиз. Пирамида телеканалынын атынан келип туруңуздар. Чыгармачылык ийгилик, Кудай буйрса кыргыз элине дагы далай жакшы чыгармаларды тартуулап, элге үлгү болуп турган, тарбия берип турган, эң сонун оор басылыктуу, салмактуу жакшы ырларды ырдайсыздар. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Анан рэп айтсаңыздар жарашат экен. Биздин көрүүчүлөр айткандай, эң башкы сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз, жалпы биздин каналдын атынан.